маңдайына тартып атам. Ноурус майрамын утурлай Түркиянын Анкара шаарындагы кыргыздар улуттук кийимдерди даңазалоо максатында атайын жүрүш өткөрүштү. Мындан тышкары программага улуттук каада салттар менен тамак аштардын түрүн көрсөтүү камтылып, иш-чаранын жүрүшү майрамдык концерт менен коштолду. Жүрүштүн негизги максаты кыргыз эли улуу эл. Ушул кыргыз элимдин улуулугун дейле кыргыз аялзатынын сулуулугун даңазалоо болду. Ошон менен бирге ата бабаларыбыздан калган көрөңгөлүү мурастары, каада салттары, үрп адаттары, жакшынакай формалар, эч бир жерде жок формалар бизде бар. Ноорузга даярдыкты биз 2 ай 3 ай мурун эле баштаганбыз. Ошо бул жакта иштеген мигрант кыздар алдырабыз деп, мекен Кыргызстандан көбүнчө жаш кыздар иштеген үчүн жаш кыздарга ылайыктуу көйнөктөрдү алдырабыз деген. Үкү топусу менен кыргыз көйнөктөрдү заказ кылып тиктирип, размери менен тиктирип баштаганбыз. Анкара шаарында жашап, эмгектенип жүрүшкөн кыз-келиндер тобу алгач улуттук кийимдерибиздин өзгөчөлүктөрүнө жараша жасалгалардын түрүн тагынып, даярдык көрүштү. Бул жолу элибиздин маданий көркөм дөөлөттөрүнүн бири болгон баш кийимибиз элечекти даңазалоо вазыйпасы Жумагүл айымдын жоопкерчилигинде болду. Анткени көп убакыттан бери улуттук кийимдерди чеберчилик менен тигип жасалгалап, бир катар долбоорлорду ишке ашырып келет. Маңдайында тарткы деп аталган, мунун ичинде ак көрүп турасыздар мына. Буну алыскы жоодо жүргөндөрдө болобу, жолдо болобу, бир жаракат алып калса, бир жер сынып кетсе, же бир кокустук болсо, ошону чекесинен алып байлаган. Андан сырткары дагы бир өзгөчөлүгү энелерибиздин сарамжалы, өздөрүнүн алтын күмүштөрүн, өздөрүнүн керектүүлөрүн мына элечектин бул каттарына кыстарып катышкан. Кыргыз кийимдерди элечекти тааныктоо долбоору менен келген Жумагүл эженин жардамы менен келип бул жактан ошо элечектерди тигип берди. Учурда пайдаланып Жумагүл эжеге чоң ыраазычылык. Улуттун уңгусу болгон каада салттарыбыздан бешикке бала салуу жөрөлгөсү жасалып, ага Анкарада жашаган вандык кыргыз туугандар көмөк көрсөтүштү. Наристени бешикке бөлөө адаттагыдай ырым-жырымдар менен коштолду. Тегеректеген кыз-келиндер ортону шаңга бөлөп, саамалык ыркуу менен уланды. Ертеден бери келаткандай баланы бешикке ырымдап, чүкүгө салып, чүкөдөн коюп, балкадан коюп, ырымдап жасалган каада салтыбыз баланын өсүшүнө дагы, чоңоюшуна дагы эң жылуу, кышкысын жылуу болот, бутуна, колуна жылуу болсун деп, бутуна жылуулугун ороочулгосун коебуз. Ошентип жаз майрамына карата уюштурулган концерттик программа көрүүчүлөрдүн колдоосуна татыды. Анкарада окуган студенттер менен иштеп жүргөн бир туугандар арасындагы ар өнөрдүн ээлери өз таланттарын тартуулап көңүл ачышты. Белгилей кетсек, майрамга Кыргызстандан конок катары чакырылган өнөр адамдары дагы барышты. Арча бешик түтөтүп, аластап, бала бешикке салып, жана жөрөлгөдөн көрсөтүп, ошо Ноорус майрамды бүгүн кыргыздар менен майрамдадык. Кундуз Пекарстанова, Үсөн Камчыбеков, Кутмантаң программасы. Анкарада